Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана менин программасынын сүйүктүү катталуучулары. Мен азыр ушул Россия жергесинен атайын Венера деген айымдын буйрутмасы менен Жалал-Абад облусунун Сузак деген районуна кетип баратам. Венера айым кимди куттуктайт, кандай белектерди берет? Саналуу мүнөттөрдө карап туруңуздар, бакманап туруңуздар жана лайк басканды да унутпаңыздар. Менин каналыма катталып жалаң элелердин жагымдуу сезимдерин, жагымдуу көңүлдөрүн көрсөткөнгө аракет кыламын. Андыктан бирге болуңуздар. Азыр саналуу мүнөттөрдө биз ошол Венера айым айткан аймакка, районго, айылга кирип барамын. Программасынын көрүүчүлөрү, атыңыз ким сиздин? Пынар. Эненин аты ким? Адамкан. Адамкан, эженин баласы. Баласы болсо да? Баласы. Азыр биз ушул Жалал-Абад облусуна караш Сузак районундагы Октябрьск деген айылга келип турабыз. Азыр эненин атын бир кайтарап койсоңуз? Адамкан. Адамкан эненин баласы менен бирдикте азыр ушул эненин үйүнө кирип баратабыз. Эне билбейт азыр, а? Жок. Билбейт. Азыр сюрприз кылабыз. Эне какта жүрөт? Жакта ичкерде. Ичкерде? Ичкерге кирип барабыз азыр. Апам каякта? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Эне какта эне? Жактабы? Жакшы. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Жакшы, кел. Сөт күйгүзүп коюңуздар, сөтти. Адамкан эне сизби? Москвада Венера деген эсен деген күйөө балаңыз бар беле? Ана Мыскал деген небереңиз бар, а? Ошолордун атынан кызыңыз, а? Мыскал деген кызыңыздын, Венера деген кызыңыздын атынан мынакей. Сизге сюрприз, белек. Бул менин программасы эне. Адамкан эне, жалаң энелер тартыла турган программа. Атайын Оштон келип, ушул Мыскал кызыңыз, Венера кызыңыз да? Венера кызыңыз атайын буйрутма берди эле. Биз ошол келип, атайын ушул программага менин энем дагы архив катары киргизип коюн деп ниет кылган экен. Ошол ниетин ушул азыр ушул секундда аткарып атабыз да эне. Ушул күттүңүз беле, күтпедиңиз беле? Эненин жолу бул жакта, жолун салып койсоңуз, а? Мындайды күткөн эмес элем мен. Эч элестеткен эмессизби эле? Жок, эч катар элестеткен эмес. Венера кызыңыз, аябай мен дагы эл катары апамы, мындай менин апам бейишим, ошентип туруп эл катары мен дагы апамы даңтагым келет, мактагым келет деген эле. Ошого мынакей жолуңузду ушул Венера кызыңыздын эсен күйөө балаңыздын, Мыскал кызыңыздын аманаттары, бул болсо тортуңуз мынакей. Анан эне азыр Венера айым менен байланыштыра алабызбы эне? Чалпай байланыштырсаңыз, азыр Венера айым сөзсүз менен апам менен байланыштырып коюңуз деди эле. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Адамкан эне Венера айым менен, Мыскал айым менен жана күйөө баласы эсен мырза менен байланышат да эне. Өмүрүңүздө ушундай сюрприз алып көрдүңүз беле эне? Жок, алган эмесмин. Эч качан. Бүгүн туулган күнүңүзбү? Ооба. Туулган күнүңүздү караңчы, каяктарга барып, каяктардан жөнөттөт бизге, сизге ушундай аманатты белектердичи эне. Телефонду көрүлөч, мен ошончо чыгып калат. Эне ушул өзүңүз жөнүндө айтып туруңузчу анда. Азыр канча балаңыз бар, канча небереңиз бар? 6 балам бар. 3 кыз, 3 уулум бар. 10 неберем бар. Жакшы бала чакам. Жаш кезиңизде эмнелерди кылдыңыз эне? Бул балдарды кантип чоңойттуңуз? Кандай түйшүктөр болду? Жаш кезинде кыйналып, кысталып ушуларды багып чоңойттум.
Аталары дагы эртелеп өтүп кеткен. Ушулар баары кичинесинде калды аталарынан. Өзүм чоңойтуп үйлөгөнүн үйлөп, жайлаганын жайлап. Ошентип келейтам. Өзүңүздүн күчүңүз менен, Өзүмдүн күчүм менен ооба. Демек мынакей ошол мээнетиңиз ушул мынакей кайтып, мына бу кыздарыңыздан мына ушундай белектерди алып атасыз. Бул кеп белекте эмес эне. Кеп жолукта эмес, кеп тортто эмес эне. Кеп ушул энелерди ушул программага кошуп коюуда, мисалы кызыңыз алыста жүрөт, неберелериңиз алыста жүрөт дегенде ушул программаны көрүп, анан бир сыйраба сагынычты жазып алуу үчүн ушул коштуруп атат да эне. Эми азыр Венера айым чыкканга чейин сиз да тургузуп кыйнабайлы, бул жерге отурсаңыз, жай алсаңыздар, а? Майып турсам. Ага. Анан бул жерде туугандарыңыздар келген болуш керек, а? Ким? Сиз ким болосуз эже? Кызы. Кыз болосузбу? Отурсаңыз, сизден интервью алайлы. Сиз канчанчы кыз болосуз эне? Эже, эне деп коем да, эже. 3-чү кызыңызбы? Апаңызды жакшы көрөсүзбү? Ооба. Сиз үчүн апаңыз ким? Эже айтыңызчы, мына эми ушул күнгө чейин эми баягы апа мен сизди сүйөм, жакшы көрөм деп көрдүңүз беле? Ооба, тез эле айтам аны. Тез эле айтасыз, мына эл көзүнө мынакей миллиондогон адамдар көрөт. Мына программаны көрсөңүздөр, мына айтып, мындай өзүңүздүн бир сагынычыңызды, секунд сайын сагынасызбы апаңызды? Аябай. Сиздер эне болуп калдыңыздар турабы? Сиздер ошо эне болгондон кийин эненин түйшүгүн көбүрөөк кыздары билет дегендей да. Албетте апам бейишим апам. Толкундан атасыз. Эле сиз азыр сөзгө даярданып туруңуз. Ага чейин бул төрдө отурган агабыздан интервью алайлы. Күйөө балам болот. Бир күйөө балаңыз болот, да? Күйөө баланы пайгамбарым сыйлаптыр дейт. Аке, мына айтсаңыз, мына ушул күнү кутталып аткан кайненеңиз тууралуу айтып бериңизчи. Кайненелер тууралуу күйөө балам. Кайнежеңиз тууралуу айтып бериңизчи. Биз билбегенден анча-мынча адашып калышыбыз мүмкүн. Бирок кайнежеңиз тууралуу айтып бериңизчи. Кайнежеңиз кандай адам? Мен кайнежем мен неме онча жакшы адам да. Мындай адамдарды дүйнөдөн табыш өтө эле кыйын чындыгында. Алла өмүрүн берсин, балдарын убайын көрсүн. Мына туулган күнү экен, бизден урмат кылып чакырган экен, ошо келип отурабыз. Урматтын жүзүнөн. Рахмат. Сиз кимсиз болосуз эже? Сиңдиси. Бир тууган сиңдиз болосузбу? Урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, мына эненин бир тууган сиңдиси, аты жөнүңүз ким? Гүлмира. Гүлмира эже. Сиз деле бир топ неберелүү чеберел болуп калгандырсыз. Бирок боло элексизби? Эми Кудай буйрса, ошол күндө насип этсин, э? Адамкан эжеңиз тууралуу айтыңызчы, ким сиз үчүн, кандай адам? Жакшы мен үчүн эжем. Бир эле сөзүңүз барбы? Биз үчүн эми жакшы, бир эле эжем калды чоң. Азыр эне Канча бир тууган элеңиздер? 6 Алтуудан экөөңүздөр эле калдыңыздарбы? Жок, 4-өңүз бар да. Төртөөңүздөр барсыздарбы? Эң чоң эми ушул эле калды. Айта бериңиз, эми Адамкан эже тууралуу кандай жакшы нерселерди айта аласыз? Кантип мактай аласыз? Бир тууган эже, бир тууган табыш кыйын дейт туурабы? Кыйын ооба. Жакшы эле бизге билбейм. Бир тууган эже катары эми кичинеңизди айткандырсыз, бирок чоңойгондон кийин бир тууган эжеңизди мен сизди жакшы көрөм деп айтып көрдүңүз беле? Ооба. Айтасызбы күндө эле? Айтам, тестиз эле. Канча күн көрбөй калсаңыз сагынасыз бир тууган эжеңизди? Тестиз эле звонок кылып отурам. Эже айта бериңиз, мисалы, Адамкан эне тууралуу айта бериңиз. Мисалы, сиздин жүрөгүңүздө калган окуялары. Кичинекейиңиздерде кантип чоңойдуңуздар? Кичинекейибизде жакшы эле. Жакшы эле, аябай. Кыска сүйлөйт экенсиз, а? Бирок мейли. Кыска сүйлөсөңүз дагы бирок жакшы адамдар азыраак сүйлөйт дейт, бирок. Адамкан эне, эми сиз бир жакка жылып аласызбы, эже? Мен бияка өтүп алайын, а? Эми Адамкан энеден интервью алайлы. Жанында баласы турат, а? Жакыныраак отурсаңыз берирээк. Сиз канчанчы баласы болосуз? Экинчи. Ортончу баласы болсо. Сиз үчүн энеңиз ким мынакей? Энеңиз кашыңызда отурат. Мен үчүн элем бейишим, байлыгым, бардык нерсе. Жашоо эмне болсо ушул да. Апаңызды канча күн көрбөй калсаңыз сагынасыз? Секунд сайын. Секунд сайын.
Сиз апаңыз тууралуу кантип мактанасыз? Айта бериңиз эми, сиздин апаңыз кандай апа? Апам тууралуу ар кандай болуп мактанам. Чексиз, Апам жакшы адам. Бизди ушунча кыз өстүрүп чоңойткон. Кыйналып кысталса дагы көзүнө жаш алган эмес. Ата ордуна ата болуп, апа ордуна апа болуп, Бар жак болуп. Энеңизди жакшы көрөм деп айттыңыз беле? Акыркы жолу качан айттыңыз эле? Тез эле айтасызбы? Жакшы. Эне мына балдарыңыз отурат. Бул жакта дагы кимдер? Бул эже ким? Gelinim болот. Келиниңиз болобу? Сиздин аягыңыз болобу? Чакырып кой берем. Азыр келиндерден интервью алабыз. Мына ушул ушундай туулган күндү сиз ушундай өзгөчө ушул видео аркылуу тостуңуз беле? Буга чейин Жок, дагы. тоскон эмесмин. Видео аркылуу тоскон эмесмин. Жөнөкөй кой союп, неметип берип атышты, балдар өткөзүп берип атышты. Видеого тарткан эмес. Адамга жаш кезиңизде кандай эмне кызматтарды кылдыңыз? Жаш кезимде саанга иштедим, талаачылыкка иштедим. Ушу балдарды тырмышып тытышып жүрүп, ушуларды чоңойттум, ушу иштеп. Жалгыз бой болуп. Андан аталар өтүп кетти, аталар өтүп кеткенден кийин ушу жалгыз бой өзүм чоңойттум ушуларды үйлөп жайладым. Сиз атаңызды көрүп калдыңызбы? Ооба. Көрүп калдыңызбы? Сиз канча жашта сиз атаңыз? 19-20 жашта. Эс тартып калганда турбайбы? Анда мына канча уулуңуз бар? Сизден кийин да уулу барбы? Ооба. Чоң уулум мына ул. Чоңуңуз болбу? Чоңуңуздан да интервью алышыбыз керек. Келиңиз эми сиз апаңыздын жаныңызда өтүңүз. Бул эстелик катары кала турган нерсе да. Жакыныраак отуруңуз апаңызга. Бүгүн жакындаганда качан жакындайсыз анан? Эл катары мына элдер апалары менен аябай мактанып атат да, мына балдары калбай, уулдары, неберелери калбайчы. Мына сиз да өзүңүздү тааныштырып, апаңызды кантип сыйлайсыз, апаңыз сиз үчүн ким, бир мындай бир арай көз чарай мактаныңызчы. Сизге шанс мынакей. Эми беш эненин таманында дейт го. Ансырандай апабыз бар, биздин бактыбыз бар. Biraz толкундан турам, сөйлөй албай. Ооба, өзү негизи аял кишилерге караганда эркектерден интервью алганда ушу энелердин көзүнчө эркектер аябай катуу толкунданат да, бирок эркектер баягы бир аз сабырдуу болгон үчүн баягы ичине жутат да. Аял кишилер тиги кызы окшоп эле ыйла бере турпастачы. Эне Россиядагы кызыңыз, күйөө балаңыз, эки кызыңыз тууралуу айтып бериңиз. Эне качан кетти эле, кайсы жылдардан бери көрбөйсүз? 5 жыл болуп калды кеткендерине. 5 жыл болуп калды. Андан мурда келип, чоң кызым кыз өтүп кеткенде келип жүрүп кетишкен. Келишкен, андан кийин кетишти, ошо менен 5 жыл болду келе. Балдар кыздары сиздеби? Чоң баласы менде, бир чоң баласы. Ошо чоң кызы дагы менде эле багып чоңойтуп, ошо 18ге чыгарып, жөнөтсөм сууга чөгүп кетип өтүп келген. Ошо мына баласы, ошо чоң кызымды. 5 жылдан бери келишелек, жөнөкөй телефондо көрүшүп, сүйлөшүп турабыз. Жакшы кыздардын, жакшы күйөө балам да жакшы. Мен эч качан мындай деп ойлогон эмесмин, мындай күткөн да эмесмин. Кубанычтын көз жашы, албетте кубанычтын көз жашы. Азыр толкунданып турам. Рахмат ошолорго. Өмүрү узун болсун, ушу бала чакасынын өмүрүн берсин. Бактылуулук берсин. Эч качан оорушпасын, ден соолуктары чың болсун. Ушу менин пешенимде ойноп күлүп жүрө берсин, тынч болушсун, аман болушсун. Мен эч качан муну күткөн эмесмин, ушу кыздардын ушундай алып жөнөтөт деп. Рахмат ушуларга, күйөө балама рахмат. Рахмат. Тынч болушсун. Жакшы. Эми баягы сиздин 100 жашка чыгышыңызга келиндериңиз себепчи да. Кудай бурса 100 жашыңызга келгенде да ушинтип жапжакшынакай болуп, ушинтип такылдап сүйлөп турганыңыздарга дагы ушу биринчи кезекте балдарыңыз эмес, ушу келиндер себепчи да. Ушу келиндерден интервью алайлы да. Биз келиндерден интервью алганча Россияда кызыңыз
Gelini beri ötkenseniz enенин жанына сертеңде бул жактан жарык жакшы тийип аткандыктан келиндериңиздер андан бештер чырайлуу кылып тартып берейин. Азыр Венера айым менен байлаштырабыз бул келиндер сүйлөп бүткөндөн кийин, Ооба. Чакырын неме толгон айт. Сиз өзүңүз айтыңызчы, кайсы жылдан бери Адамкан энеге келин болуп жүрөсүз? 2010 келгем ушул жерге. Катуураак сүйлөп бериңиз. Үйдүн бүтүп Үйүнү бүт. Макул, анда жакыныраак барайын. 2010 келгем ушул жерге келин болуп. Өзүм жалгыз кыз болгондугуман, мен апамдар үйдө иш кылдырган эмес да. Кайнем үйрөтөт деп баары жокту ушул жерге келип, кайнемен үйрөндүм. Баары жокту. Кайненеңиз кандай сиз үчүн? Жакшы. Баары жокту үйрөттү келгенден баштап. Кылганды, неткенди, тамак ашты, полный. Ага чейин эч нерсени билбечү элесиз. Мен үйдө жалгыз кыз болгондугума, апамдар кылдырчу эмес. Нан да жапкан эмессиз. Жок. Үйдү жыйначумун. Азыр эми кадимкидей профессионалсыз. Уй сай бересизби? Чөп чабасызбы, чаппайсызбы? Чөп да чабасызбы? Ойбо, анда кайненеңиз аябай үйрөттүр сизчи. Мен эркек кыз болгон үчүн Биринчи мактоосун же мындай качан уккансыз? Дайыма эле бизди сыртында өзүбүзгө мактабайт, элге мактайт да. Өзүгө мактаса. Сиздерге серьезный болуп коет да эми. Сиздерди мактап койсоз анан жакшы. Кайненеңиз менен сыймыктанасызбы? Ооба. Өзүңүздөр канча балалуу болдуңуздар? Биз 4 балабыз. 4 балаңыздардан да сиздерде эгерде кайненеңизди сыйласаңыздар, сиздер да бир күн келип ушундай бир жакшылыкты көрөсүздөр да. Демек, Адамкан эне дагы кайненесин сыйлап жүргөн адам болгон. Адамкан эне дагы энесин сыйлап жүргөн адам болгон да, ошон үчүн бул кайдар дүйнөдө мынтип кайтып атат балдарынанчы. Кийинки келини кайсыл эле? Азыр кыз эме толгон ай. Эме ким чоң баласы Венера айымдын чоң баласы бияк келсең бияка. Сен апаң атайын ушул апам жанында отуруп сүйлөсүн деп атайын суранды эле. Апаң сагындыңбы? А? Качан көрдүң акыркы жолу апаңы? 5 жыл. 2 жыл болду. Апасын аябай катуу сагынып туруп. Курсанчылыктын көз жашы бул, аябай сагынып туруп. Ким эле болбосун энесин сагынбасын. Мына чоп-чоң эле мына карасаң могу абаларың болобу? Чоп-чоң эле мына алар деле ыйлашып атат. Бул деген сүйүнүчтүн көз жашы. Аябай энесинен беримдүү жигит болот экен да бул, Кудай буйрса чоңойгондочу. Бул дагы болсо мына ушу Адамкан эненин тарбиясы деп билебиз, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Эне жалпы ушул бала менен эненин, келин менен кайнененин ортосундагы мамиле сиздердин маалдагы караганда азыр кандай? Биздин маалга караганда азыр башкача мамиле да. Биздин убагыбыздагы анда башкача болчу, азыр башкача, азыркылар эми жаштар современный болуп. Жаман эмес, жакшы. Келиндерим жакшы баары. Ошо сыйлашат мени. Иш жагынан ошо неме кылышпайт. Кайра тартпайт, ошо келип кылышат. Жакшы. Эне эгерде мындай кап этпесеңиздерде, мисалы өлгөндүн өзү калбаса дагы сөзү мээнети калат дейт да. Мисалы чалыңыз тууралуу да айтып берсеңиз, мисалы кандай киши эле, кантип тарбияладыңыздар ушунча баланы, ким болуп иштеген ал киши? Чалым союз малынан эле малчы болуп немеде иштеди, малда иштеп жүрдү. Жакшы адам болчу, ак көңүл, калдаңдаган, адамга жаман сүйлөбөгөн, ушу адамдын көңүлүн оорутпайт эле. Эч ушу адамдын көңүлү оорубасын дейт эле. Кары жаш ушу сыйлайт эле, бар жокту сыйлайт эле. Ушу көңүлү ооруп калбасын деп. Жакшы адам болгон. Жакшы адам болгон. Ооба да. Мына балдарыңыздарды эле эстеп калдыңыздар да. Эми ошо энени эстегенде арбактын дагы сөөгү бир дүрт эте түшөт дейт да. Ошон үчүн биз атаңыз тууралуу кеп кылбасак, бир аз капа болуп калышы мүмкүн да. Атаңыздардын кайсыл бир окуяларын эстей аласыздар? Жакшы бир маанайда айтып берсеңиздер. Жакшы окуялардан Кимиңиздер окшош, кимиңиз окшош чалыңызга, балдарыңызга. Ошондой болгонбу? Ошол окшош, ошол копия атасына. Өмүрлөрү узун болсун. Ошо немеде Москвадагы Мускал кызым окшош. Ошол окшош атасына. Калгандары сизге окшош экен, бул кызыңыз да сизге окшош экен. Балдарыңызды окутуп болдуңуз эне. Ооба, окуп бүттү эми. Рабочий эле иш, эч кимсе окубады балдар. Мындай чоң окуу жайына окушпады. Рабочий эле иш кылышат.
Адам каныне ушул Венера кызыңыз менен Мыскал кызыңыз аябай суранды эле да, мен башка энелер ырдап атат да, аябайчы Союз мезгилиндеги баягы уй сагынч энелерди аябай ырдаш элеңиздер да, чөп чапканда барганда, мисалы колхоз совхоз убагындачы. Венера айым аябай суранды эле, мен апамдын үнүн ар дайым угуп жүргүм келет, ушул тасмага тартып калтырып койсоңуз деп бир куплет ырдап берип коюңузчу эне. Аябай жанагы эч ким жокто ырдаган ырларыңыз бар го, мындай үйдө эч ким жок болуп калганда. Жарар бекен эми. Tamam karıldı. Болушунча ырдай бересиз. Jar oyunda jarganat, jaman karganat. Özüngden jarың bolboso, bürünün jarı amanat. Özüngden jarың bolboso, bürünün jarı amanat. Boldu? Макул, болду. Ошол мезгилдерде ырдап мындай аябай башкача жүргөнсүздөр да, азыркыдай келиндерге окшоп тигини алып бер, буну алып бер, буну мындай кымбат көйнөгү бар экен, буну мындай туфлизи бар экен деген сөз болгон эмес, Bir көйнөк кийсек да сүйүнүп, ошо bir көйнөктү жууп кайта кийип сүйүнүп жүрө берет болчубуз. Күйөөлөрүңүздөргө эч качан айтпачу элесиздер. Жок, мунун алып бер деп, именно мен мунун алып бер, аны алып бер деп, элдин кийгенине кызыгып, өтө мындай кыйнагым келбейт болчу, мен такыр андай болгонум жок. Ошо алып бергенин кийет элем, индебей жүрөт элем ошо. Күйөөсүн кыйнабаган айымдар бейиштик болот деген сөз. Ошо. Текеринен эмес. Мына балдарыңыз отурат, келиндериңиз отурат. Сиздер кыйнабайсыздарбы? Кайнененин тарбиясы да. Жок, кичине эле деп койсоңуздар, эми кантип кыйнабайсыздар туурабы? Ача-мынча. Келиндерим деле ошондой мунан алып бер, анан алып бер деп эле жаңжалдашып, кийим жагынан жаңжал кылышпайтын, экөө тең эле көз турат. Антип эле неме кыла беришпейт. Ошо өзүм тартышты билбейм. Балдардан андай эле кыйнай беришпейт. Келиндин менен кайнененин супурасы бир болот деп коет го, туура эле да. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жүрөк Шам, siz ар bir tam Жол карап күтүп жүргөн Алло апам апакен Жаным дүйнөм берекен Сагынычта улумуз ар күнү Алтын асыл апакен Арубак күйөрүм менекем ай Апакен ай Рахмат, алыста жүргөн кыздарыма, эки кызыма, күйөө балама бардыгына рахмат. Ошо кыздарымдын өмүрү узун болсун, ден соолугун берсин, Алла таалам ден соолугун берсин ушулардын. Күйөө балама да ден соолук берсин, аман эсен жүрүшсүн ушу көптүн катарында. Тынч болушsun kızlarım, rahmat sizlerge çok rahmat. Tınç bolgula, aman bolgula. Men hiç kaçan mınday dep oylongon emesin. Mıntip neme kılat dep dağı üç çıktasam düşüme girip heptir. Rahmat kızlarım sizlerge rahmat. Kuyup alam sağa da rahmat. Rahmat barыңарга. Alыста жүрсөм да өзүңдө бүт оюм сагынып
saat olup baratam sağa uçup. Alo apam apaken, canım düynüm dereken, sağınışta ulumuz ar günü. Свет да жок, bir жанан интернетте иштебей атат. Рахмат, ошо эсенге рахмат, экөөңөргө мускал экөөңөргө рахмат. Манеке бала келди, тартып атат. Сүйлөп жөнөтүп атабыз. Рахмат силерге. Мен эч качан мындайды күткөн эмесмин силерден. Мындай кылып жөнөтөт деп учуктасам түшүмө кирген эмес. Рахмат силерге. Эсенге да рахмат. Тынч болгула балдарым. Алла таалам ден соолук берсин силерге. Жакшы бактылуулук берсин, бактылуу болгула, ушу көптүн катарында аман болгула, эсен болгула балдарым. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, менин программасынын сүйүктүү көрүүчүлөрү Адам Канене жанында турат. Мына Сузак району Октябрьский айылында турабыз. Алыскы Орусия шаарынан атайын кызын куттуктоосуна кабылдадык. Кудай берсе эненин ыраазычылыгын алдык. Сиздер да эгерде энеңиздердин ыраазычылыгын алгыңыздар келсе, анда төмөнкү телефондорго чалып биз менен күн түнү кат жазсаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Өмүрдак Азимкулов болдум. Лайк басканды унутпаңыздар. Адам Канене, жакшы туруңуз. Ар дайым ушинтип балдарыңыздын, неберелериңиздин сүйүнүчүнө ортоктош болуп жүрөңүз. Кийинки жылдары Кудай дагы бир жакшылыгыңызга келгенге Кудайым насип этсин. Рахмат. Мен ненем программасын көрүңүздөр.